Жақында атам аламдан өтті. Анан bir ағам бар эле психологик жактан больницада лечение алып жаткан, дарыланып жаткан. Ал кайтыш болгондон бери такыр эле сүйлөбөй калды. Ушуну болгону биз дейт 2-1 тууганбыз. Сизден сураныч, ушуну каяка кайрысам, кантсам болот дептир. Эң негизгиси муну атайын дарылай турган психологиялык жактан, анан психика жактан сизге жардам бере турган күчтүү дарыгерлер бар. Ошолорго барыңыздар. Анан маанайды көтөрө турган жакшы сөздөрдү сүйлөшүңүздөр. Анан эгерде мүмкүнчүлүк болсо арабча Куран окуган үйрөтсөк, адамга Курандан өткөн чоң руханий азык болбойт. Эң чоң курал бул некен? Зикир бул Куран болот. Анткени Алла Таала Куранда эмне деген? Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Алла Тааланы эстөө менен жан дүйнө эс албайбы дегенде, кээ бир тафсирчилер эмне деген? Битилаватил Кур'ани, Куран окуу менен деген. Алымдардын, табийиндердин, сахабаларды көргөн табийиндердин сөздөрү бар. Ушунчалык кооз, жумшак карааттарга кимдин жан дүйнөсү рахат алып эс албаса, демек алардын жүрөктөрү өлүк жүрөктөр деп. Ошондуктан Куран окуганды, шыр окуганды үйрөнүп алса, бүгүнкү күндө Куранды мен 1 айда, 2 айда үйрөтүп коем деп методикаларын иштеп чыккан туугандары өтө көбөйдү азыр. Ошол онлайн аркылуу сабак алып, жок дегенде бир жумада бир жолу офлайн жолугуп, жазганды да анча-мынча үйрөнүп, жол болсо 2 жумада бир. Бөлөк учурларда онлайн видео менен эле сабак тапшырып үйрөнүп алса, Кудайым буйруса. Ана акырын өзүңүз үйрөнүңүз, өзүңүз ага үйрөтүңүз. Ана бул жан дүйнө аябай күч алып толгондон кийин эмне болот? Адамдын денесине да кубат келет. Ошон үчүн сөз бар да, дене рухту көтөрүп жүрөбү же рух денени көтөрүп жүрөбү деп. Ошон үчүн жооп эмне болот? Рух денени көтөрүп жүрөт. Рух алсырап тег артка кетип кала турган болсо, дене эмне болот? Шалдырай түшөт. Эгерде рух күчтүү боло турган болсо, дене эмне болот? Жеңил желпи жүрөт. Ошон үчүн баягы кыргыздар айтат го, чүү деген атка дем деп. Ошон үчүн дайыма азаматсың, жарайсың, сонун болуп кал деп сөздү уккан сайын адам эмне болот? Мындай өзүнө келип чыйыр алат. Ошон үчүн жакшы сөз жана эртек дегенде жалаң жакшы сөздөр менен ана сөзсүз түрдө ким кайсы көйгөйгө туш болгон болсо, ошол көйгөйлөрдүн ээлерине барып кайрылыш керек. Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фас'алу ахла-зикри ин кунтум ла та'ламун. Эгерде бир нерсени билбей калсаңар, ошол нерсени билгендерден барып сурап алгыла деген аят бар. Ошондуктан атайын күчтүү дарыгерлерге барып көрсөтүп, кандай кеңеш бересиз, кандай тапшырма бересиз, эмне иш менен алектенсе, организми, аң сезими, тили өз калыбына келет деп кеңеш сурасаңыздар, сөзсүз түрдө кеңеш берет. Имам Шафии айтканда, шарият илими бул дене үчүн, медицина илими бул дене үчүн деп. Ошон үчүн дене оору маселеси келгенде сөзсүз түрдө мыкты, дасыккан, каныккан, мыкты дарыгерлерге көрүнсөңүздөр, Кудайым буйруса, Аллахым шипасын берет.